Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз адаттагыдай эле видео сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүн 11-класстар үчүн Кыргызстандын тарыхынан коомдук саясий турмуштагы өзгөрүүлөр деген темада мен тарых мугалими Жеңишбек уулу Аскар баяндап бермекчимин. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы Кыргыз элинин тарыхында эң маанилүү окуя болгон. Республиканын эгемендүүлүккө жетиши биз алдыңкы параграфта таанышкандай СССРдин коомдук саясий системасынын кардиналдуу реформаланышы менен шартталган. Эгемендүүлүккө жеткен Кыргызстанда биринчи кезекте мамлекеттик түзүлүштү, республиканын ички жана тышкы саясаттарын аныктоо керек эле. Бул үчүн адегенде Кыргыз Республикасынын конституциясын иштеп чыгып, кабыл алуу милдети турган. 1990-жылдын аягында эле жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгуу боюнча Кыргыз Республикасынын конституциялык комиссиясы түзүлгөн. Бул комиссия 1,5 жылдык мөөнөттө Кыргызстандын конституциясынын биринчи долбоорун иштеп чыккан. Долбоор жалпы элдик талкууга коюлган. 3 айдан ашык талкуунун жүрүшүндө долбоорго миңдеген сунуш пикирлер айтылган. Мындан тышкары Жогорку Кеңешке дагы 2 конституциянын долбоору альтернативдик негизде сунуш кылынган. Алардын айрым жоболор негизги конституцияны иштеп чыгууда эске алынган. Конституциянын долбоору Жогорку Кеңештин 12-сессиясында талкууланып, 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Мына ошондуктан 5-май биз баш мыйзамыбызды майрамдоо катары белгилеп жүрөбүз. Кыргызстан коомдук түзүлүшүнүн жана саясатынын негиздерин аныктаган. Мындан тышкары бул документте республиканын мамлекеттик органдарынын тармактары такталып, алардын түзүлүшү жана ишмердиктери, жарандардын укуктары менен милдеттери бекитилген. Конституция боюнча Кыргыз Республикасыны укук туткан, динге негизделбеген мамлекет болуп түзүлгөн. Эрктүү, биримдиктүү, демократиялуу республика. Кыргыз Республикасынын эрктүүлүгү чектелбейт. Ал анын бүтүндөй аймагын камтыйт. Кыргыз Республикасынын эли эрктүүлүктүн ээси жана Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликтин бирден бир туткасы деп белгиленген. Эл өз бийлигин түздөн-түз, ошондой эле мамлекеттик органдар системасы аркылуу ушул конституциянын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жүргүзөт. Эл шайлаган Жогорку Кеңеш жана президент гана Кыргыз элинин атынан сүйлөөгө укуктуу деп жазылган. Эми кезекти мамлекеттик бийликти уюштурууга беребиз. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликти Кыргыз Республикасынын президенти, Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, Конституциялык сот, Жогорку арбитраждык сот, соттор жана сот адилеттиги системасынын судьялары Конституцияда белгиленген бийлик укуктарынын чектеринде жүргүзүшөт. Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлигинин органдары өз алдынча жана бири-бири менен эл шаркак иштешет. Президент мамлекет башчысы катары мамлекеттик бийликтин биримдигин жана конституциянын бузулгустугун камсыз кылат. Конституция жана мыйзамдар Кыргыз Республикасынын жарандарынын укугу менен эркиндигинин кепили болуп саналат. Мамлекет органдарынын макулдашып иштешин жана биргелешип аракеттенүүсүн камсыз кылат. Эми президентке келебиз. Кыргыз Республикасынын президенти 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам катары менен 2 мөөнөттөн ашык Кыргыз Республикасынын президенти боло албайт. Мамлекеттин президенти болуп шайланыш үчүн 35 жаштан 65 жаштын ортосундагы кыргыз тилин билген, республикада 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргызстандын жараны шайлана алат. Президент Жогорку Кеңештин депутаты болбойт, башка кызматты ээлебейт, жеке ишкерчилик жүргүзө албайт. Конституция боюнча президентке өкмөттүн структурасын аныктоого, Жогорку Кеңештин макулдугу менен премьер-министрди жана өкмөт мүчөлөрүн дайындоо укугу берилген. Өлкөдөгү жана республикадагы өзгөрүүлөргө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети
1992-жылы 26 Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө мыйзам кабыл алган. Бул мыйзамга ылайык 28 Жогорку Советинин 8-сессиясында Чыңгышев премьер-министрликке бекиген. Мамлекеттик катчы кызматынын ордуна вице-премьерлик кызматтар киргизилип, ага Кузнецов, Эркебаев, Отунбаева бекитилген. Жаңы мыйзам боюнча бир катар министрликтер жоюлуп, алардын ордуна 14 министрлик, 7 мамлекеттик комитет, 6 мамлекеттик агенттик жана 5 мамлекеттик инспекция уюштурулган. 1992-жылы республиканын жергиликтүү аткаруучу бийлик органдарында реформалар жүргүзүлүп, президенттин указы менен шаарларда, областтарда, райондордо жана акимдик башкаруу киргизилген. Акимчиликтер мурдагы жергиликтүү советтердин алдындагы аткаруу комитеттеринин аппараттарынын негизинде түзүлгөн. Кыргызстанда мыйзам чыгаруу бийлиги 5 жылда бир шайлануучу 350 депутаттан турган Жогорку кеңешке таандык болгон. Бул орган 1990-жылы февралда шайлангандыктан мөөнөтү бүткүчө иш жүргүзмөк. Кыргызстандын Жогорку кеңеши республиканын эгемендүүлүгүнө жетүү жолунда жана көз карандысыздыктын алгачкы жылдарында саясий мааниге ээ бир катар документтерди, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларацияны 1990-жылы 15-декабрь, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны бул 1991-жылы 31-августта кабыл алган. Кыргызстандын социалдык экономикалык турмушун өткөрүлүү мезгилде көтөрүү үчүн бир катар мыйзамдарды иштеп чыгып кабыл алышкан. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясын иштеп чыгышып, кабыл алууда Жогорку кеңеш чоң роль ойногон. Социалдык, экономикалык реформаларды жүзөгө ашырууда Жогорку кеңеш президент менен өкмөттүн саясатын колдоп, мамлекеттик бийликтин бутактары менен конфронтацияга барган эмес. Кыргыз Республикасынын мамлекеттикчилигин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кийимин жана гербин аныктоодо Жогорку кеңеш чоң иштерди жасаган. Өткөн мезгилде коомдук турмуштун тез өзгөрүшү Жогорку кеңештен улам жаңы мыйзамдарды иштеп чыгууну талап кылган. Бирок мыйзамдардын биринен сала экинчисин иштелип чыгышы республикада мамлекеттүүлүктүн чыңдалышын камсыз кыла алган эмес. Кабыл алынган айрым мыйзамдар таасирсиз болуп, көпчүлүгү ишке ашпай калган. Бул албетте Жогорку кеңештин баркын кетирип, кризиске учураткан. Анын негизги себептери эле биринчиден Кыргызстанда мыйзам чыгаруу боюнча аныкталган стратегия болгон эмес. Экинчиси депутаттардын көпчүлүгү юридикалык билимдерге ээ болбогондуктан жаңы мыйзамдарды иштеп чыгууда аларды жана талдоодо кыйын абалда калышкан. Жана парламентте профессионалдуу саналуу гана депутаттар болушкан. Үчүнчүдөн калктын калың катмары үстөккө босток кабыл алынып жаткан мыйзамдардын көбүн түшүнүүгө үлгүрбөй калышкан. Аткаруу бийлиги болсо мыйзамдарды жүзөгө ашырууда жоопкерсиздикти, мыйзамды коргоочу уюмдар мыйзамдарды коргоодо өздөрүнүн жөндөмсүздүгүн көрсөтүшкөн. 1994-жылы сентябрда парламент экиге бөлүнгөн. Анткени депутаттык корпустун көпчүлүгүн аткаруу жана сот бийлигинин тармактарында иштегендер түзгөн. Алар өздөрүнүн депутаттык кол тийбестик укугун жоготуудан чочулашып, жаңы конституциянын негизинде 1993-жылы бийликтин бардык бутактарына шайлоо жүргүзүүгө каршы болушкан. Ошондой эле депутаттар 1994-жылы 13-сентябрда өздөрүнүн депутаттык укуктарын өткөрбөй туруп, Жогорку кеңештин ишине катышуудан баш тартышкан. Ушул аркылуу алар парламенттин ишин ичинен токтотууга аракет жасашкан. Натыйжада Кыргызстан парламентсиз калган. Ушул учурда коом мыйзамсыздыктан тажап, саясий жана экономикалык реформалар жаңы закондорго өзгөчө муктаж болуп турган. Ошол кезде өкмөт да юридикалык жактан отставкада болуп, формалдуу гана иштеп жаткан. Сот бийлиги реформалана элек болчу. Бардык бийликти президент өзү жүргүзө баштаган. Мына ушундай кырдаалда Кыргыз Республикасынын президенти республикада саясий туруктуулукту камсыз кылуу,
Борбордук шайлоо комиссиясын түзүү жана кош палаталуу парламент түзүү боюнча референдум өткөрүү жөнүндө указ чыгарган. 1994 жылы 22 октябрда өткөн референдумда 2 палаталуу парламент түзүүгө эл макулдугун берген. 1995 жылы февралда 2 палаталуу жогорку кеңешке шайлоолор болуп өткөн. 28 мартта жогорку кеңештин 2 палатасынын мыйзам чыгаруу жыйынынын жана эл өкүлдөр жыйынынын биринчи сессиясы иштей баштаган. Мамлекеттик бийликтин кризиси мурдагы парламент тарап, жаңы 2 палаталуу жогорку кеңештин түзүлүшү Кыргызстандын конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү талап кылган. Ушуга байланыштуу 1996 жылы 10 февралда республикада референдум өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Бул боюнча Кыргыз Республикасы башкаруунун парламенттик формасынан президенттик башкарууга өткөн. Президентке кеңири укуктар берилген. Ал боюнча президент өкмөттүн структурасын аныктап, эл өкүлдөр жыйынынын макулдугу менен республиканын премьер-министрин дайындаган. Ал эми премьер-министрдин сунушу боюнча өкмөт мүчөлөрүн эл өкүлдөр жыйынынын макулдугу менен Кыргызстандын башкы прокурорун, Республиканын Улуттук банкынын башчысын, төрагасын дайындаган. Жогорку кеңеш 2 палатадан туруктуу иштөөчү 35 депутаттан турган. Мыйзам чыгаруучу жана сессиялык жол менен иштөөчү 70 депутаттан турган эл өкүлдөр жыйынынан турган. 2 палатанын депутаттары тең 5 жылга шайланышкан. 2005-жылы февраль айында Кыргыз Республикасынын 1 палаталуу жогорку кеңешине шайлоолор болуп өткөн. Бул шайлоолордун жүрүшү саясий кырдаалдын курчушуна алып келген. Урматтуу окуучулар, эми элдик революцияларга келебиз. 2005-жылы 24 мартындагы саясий окуялардын натыйжасында Кыргызстанда мамлекеттик бийлик алмашып, ошого байланыштуу ошол жылдын 10-июлунда Кыргыз Республикасынын жаңы президентин шайлоо болуп өткөн. Бул шайлоодо шайлоочулардын басымдуу көпчүлүгү Курманбек Бакиев үчүн добуш беришкен. Ошентип Курманбек Бакиев Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына шайланган. 2007-жылы 22 октябрда 2005-жылы шайланган парламент таркатылган. Ушул жылдары парламенттик шайлоо болуп, парламенттин көпчүлүгүн Ак Жол партиясы ээлеген. Ак Жолчулардын макулдугу менен өлкөдө стратегиялык объектилер сатылып, электр энергиясына, чөнтөк уюлдук телефон байланыштарына төлөнүүчү баалар көтөрүлгөн. Оппозициянын жетекчилери камакка алынган. Атуулдардын конституциялык укуктары одоно бузуу, президенттин жеке бийлигин чыңдоо, анын үй-бүлөсүн, тууган-туушкандарын, жакын адамдарын мамлекеттик бийликке тартуу, элдин эсебинен алардын байлыгын арттыруу тенденциясы күч алган. Бул фактылар элдин нааразычылыгын күчөткөн. Жерлерде эл массасынын нааразычылык акцияларын өткөрө баштаган. 2010-жылы 7 апрелде эл нааразычылык билдирүү үчүн өлкөнүн борбордук ала тоо аянтына митингге чогулган. Курманбек Бакиев кызматтан кеткен. Убактылуу өкмөт. Ушундай кыйын кырдаалда мамлекетти башкаруу үчүн убактылуу өкмөт түзүп, анын башында Отунбаева келген. Убактылуу өкмөт конституциялык реформа жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алып, ал үчүн конституцияны иштеп чыгуу боюнча комиссия түзгөн. Бул комиссия иштеп чыккан конституциянын долбоорунда Кыргызстанда президенттик парламенттик башкаруудан баш тартып, парламенттик башкарууга өтүү багыты аныкталган. Конституциянын долбоору адегенде элдик талкууга коюлуп, 2010-жылы 10-июнда өткөрүлгөн референдумда жалпы эл тарабынан жогору колдоого ээ болгон. Ушул референдумда эл Роза Исаковна Отунбаевага өткөн мезгилде Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткарууну тапшырган.
Ошентип Кыргызстандын эли мамлекеттик башкаруунун парламенттик жолун тандап алды. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин эң жогорку органы болуп, чыныгы элдик бийликти аныктай турган Жогорку Кеңештин алдында сапаттуу мыйзамдарды иштеп чыгып, аны жүзөгө ашыруу милдети турат. Президенттик шайлоо 2011-жылы 30 октябрында Кыргыз Республикасынын 4-президенттик шайлоо болуп өткөн. Бул шайлоодо Кыргыз Республикасынын президенттик кызматы ордуна 16 саясатчы талапкер болушкан. Талапкерлер ар түрдүү саясий көз карашта позициядагы адамдар эле. Алардын баары шайлоо алдында программалары менен чыгышкан. Демократиянын принциптеринде өткөн шайлоодо Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоого катышкан шайлоочулардын басымдуу көпчүлүгү Атамбаев Алмазбекке добуш беришкен. Ошентип Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын кызматына шайланган. 2011-жылдын 1-декабрында жаңы шайланган президенттин инаугурациясы болуп өткөн. Анда Кыргызстандын өткөн мезгилиндеги президенти Роза Отунбаева өзүнүн ыйгарым укуктарын Алмазбек Атамбаевга расмий түрдө өткөрүп, Кыргызстанда 1 жыл 8 айга созулган өткөн мезгил аяктады деп жыйынтыктаган. Бул окуя эгемендүү Кыргыз Республикасынын коомдук саясий тарыхында өтө маанилүү окуя жана саясий маданияттын башталышы катары бааланды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 1992-жылы 3-мартта бекитилген. Желектин авторлору Айдаров, Жайчыбеков, Иптаров, Матаев, Сыдыковдор болгон. Кыргыз Республикасынын герби Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан 1994-жылы 14-январда бекитилген. Авторлору Абдыраев менен Дубанаев болгон. Гербте символикалык түрдө күн, тоолор, көл, талалар, буудай менен пахта тартылган. Башкы планда кыргыз турмушунун символу катары ак шумкардын элеси берилген. Байыркы кыргыздарда гербтин милдетин тамга аткарып келген. Ар бир кыргыз уруусунун өзүнүн тамгасы болгону китептин башкы бөлүмүндө айтылган. Байыркы хундар, түрктөр, монголдор жана башка өздөрүнүн гербтеринде бүркүттүн же алгыр куштун сүрөтүн түшүрүшкөн. Бул салт кыргыз элинде 20-кылымдын аягына чейин сакталган. Кыргызстандын гербинде ак шумкар өзүн өзү коргоого жөндөмдүү жаш демократиялык мамлекетибиз. Калган сүрөттөр күнөстүү тоолуу жерибиз Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл өңдүү тунук көлдөрүбүз, мол түшүмдүү айдоо аянттарыбыз жөнүндө маалымат берет. Кыргыз Республикасынын гимни 1992-жылы 18-декабрда Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Гимнин сөзүн Сыдыков менен Кулиев жазса, музыкасын Давлесов менен Молдобасанов жазган. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, Кыргыз Республикасынын гимнин музыка менен кошо бирге ырдайбыз.
Урматтуу окуучулар, эми кезекте Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигине келдик. Кыргыз Республикасынын өкмөтү мамлекеттик аткаруу бийлигинин жогорку органы. Өкмөттүн ишин Кыргыз Республикасынын премьер-министри башкарат. Өкмөт Кыргыз Республикасынын премьер-министринен, вице-премьер-министринен, министрлерден жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан турат. Өкмөттүн курамын премьер-министр сунушу менен президент аныктайт да, аны Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши бекитет. Республиканын өкмөтү аткаруучу бийлик катары өлкөдө бардык социалдык, экономикалык, финансылык жана башка маселелерди аткарууну уюштурат жана аткарылышын камсыз кылат. Эгемендик жылдардан бери Кыргызстандын өкмөтүн тез алмаштыруу адатка айланган. 1991ден 2010 жылдардын аралыгында эле өкмөтүн көп жолу алмашкан. Мындай көрүнүш коомдук турмушка туруктуу камсыз кыла алган эмес. Кыргыз Республикасынын премьер-министрлери Исанов, Чыңгышев, Жумагулов, Жумалиев, Ибраимов, Муралиев, Танаев, Кулов, Исабеков, Атамбаев, Чудинов, Үсөнов ушу кызматтагы премьер-министрлер 2010 чейин башкарып турушкан. 2010 жылы 7 апрелдеги элдик революциядан кийин Кыргызстанда убактылуу өкмөт түзүлүп, аны Отунбаева ошол жылдын 20 декабрына чейин жетектеген. Парламенттин көпчүлүктү түзгөн фракциялардын коалициясынын чечими менен 2011 жылдын 20 декабрынан баштап 2011 жылдын 1 декабрына чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүн Алмазбек Атамбаев жетектеген. Анын Кыргыз Республикасынын президенттигине шайланып, бул мамлекеттик эң жогорку кызматка киришкендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын парламентинде көпчүлүктү түзгөн фракциялардын жана коалициянын чечими менен Кыргыз Республикасынын премьер-министрлигине Өмүрбек Бабановду чактырышкан. Азыркы мезгилде Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштурууга өзгөчө көңүл бурулууда. Себеби анткени ошолор гана областтардын, райондордун, чарбалардын, айыл кыштактардын өзгөчөлүктөрүнө жараша иш жүргүзө алышат. Ар бир областта губернатор, райондордо жана шаарларда жергиликтүү мамлекеттик акимчилик, айыл кыштактарда айылдык өкмөттөр түзүлгөн. Мындан тышкары областтарда, райондордо, шаарларда жана айылдарда жергиликтүү кеңештер иш алып барууда. Айыл өкмөт аткаруу органы катарында өзүнүн аймагын социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүү программасын иштеп чыгат. Жергиликтүү бюджетти түзөт жана анын аткарылышын уюштурат. Айылдык экономиканы башкарат. Калктын социалдык жактан тейлөө, айлана чөйрөнү коргоо жана башка иштерди жөнгө салат. 2001 жылдан бери Кыргыз Республикасынын айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо тартиби киргизилген. 2011 жылдан бери Кыргызстандын аймагында 163 айыл өкмөт иштеп келет. Бир 1990 жылдан 2000 жылдардын аралыгында Кыргызстанда саясий системасында мамлекеттик жетекчилигинин саясатын жигердүү колдоого жөндөмдүү таасирдүү партиялар болгон эмес. Ачыгын айтканда, ошол мезгилде партиялар тигил же бул саясий ишмер тарабынан уюштурулуп, ошол жетекчинин шайлоого катышуусун камсыз кылуу максатын көздөгөн. Кыргызстандагы саясий партиялардын ичинен мамлекеттик бийликтин партиялары өзгөчө орунда турган. Мындай партиялар мамлекет тарабынан уюштурулуп, биринчи кезекте мамлекет башчысынын кызыкчылыгын көздөгөн. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев бийликте турган мезгилде түзүлгөн Алга Кыргызстан партиясы, экинчи президент Курманбек Бакиевдин Ак Жол партиясы аталган президенттердин саясатын колдоп, алардын үй бүлөлүк авторитардык бийликтерин чыңдоо максатында жан өрөгөн. Бул партиялар элден алыс тургандыктан бара-бара формалдуу уюмдарга айланган. Бул партиялардын жогорку кеңештеги фракциялары да бийликте турган президенттин гана көрсөтмөсү менен иштеп калган. Ошого карабастан Кыргызстандагы саясий партиялар акырындык менен калыптанып өнүгө берген. 2000 жылдардын ортосунан баштап өлкөнүн коомдук саясий системасында партиялардын таасиринин жогорулгандыгы байкалат. 2007 жылы декабрда жогорку кеңешке шайлоолор партиялык тизме менен өткөрүлгөн.
Бул шайлоолорго 50ден ашык саясий партия катышууга далалат жасаган. Иш жүзүндө 12 партия шайлоого катышып, алардын 3-өө парламентке өткөн. 2010 жылы апрелдеги окуя бийликти жана конституцияны өзгөртүүдө партиялар чоң роль ойношту. Өлкөдөгү бурулуш окуялар саясий партиялардын жетилип калганынан кабар берет. 2010 жылы 10-октябрда Жогорку Кеңештин 5-чакырылышына депутаттарды шайлоолор ошол жылдын 27-июнунда болуп өткөн жалпы элдик референдумга ылайык партиялык тизме боюнча өткөрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясына 57 партия шайлоого катышаарын билдирген. Даярдыгы жеткен 29 партия депутаттыкка талапкерлердин тизмелерин Борбордук шайлоо комиссиясына өткөргөн. Шайлоолордун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоонун 120 депутаттык мандаттар төмөндөгүдөй бөлүнгөн. Атачурт идеалисттик демократиялык саясий партиясына 28 депутаттык мандат, Социал-демократиялык партиясына 26 мандат, Ар намыс партиясына 25 мандат, Республика партиясына 23 мандат, Ата мекен партиясына 18 мандатка ээ болушкан. Натыйжада аталган саясий партиялар Жогорку Кеңеште депутаттык бирикмелерди түзүүгө, башкаруунун парламенттик формасын түптөп өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында 2010-жылы 15-декабрда Кыргызстан Социал-демократик партиясынын, Республика жана Атачурт партияларынын жетекчилери коалициялык келишимге кол коюшту. Ата мекен партиясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев менен Ар намыс партиясынын жетекчиси Феликс Кулов оппозицияда болоорун билдиришти. Ошентип, Жогорку Кеңештеги 120 депутаттын 77-си коалициялык көпчүлүктү түзүп, парламент өз ишин баштады. Парламент көпчүлүктү түзгөн фракциялардын Биримдик жана Өнүгүү коалициясын депутат Каныбек Исаев жетектеген. Бул коалиция Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин спикерлигине Атачурт партиясынын башчысы Ахматбек Келдибековдун талапкерлигин жактырышкан. 2010-жылы 20 декабрда Кыргыз Республикасынын премьер-министрлигине Алмазбек Атамбаевди бекитишкен. Ушул кеңешмеде Кыргыз Республикасынын коалициялык өкмөтүнүн түзүмү жана курамы да бекитилди. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министрлигине Республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов бекитилген. Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланышы менен көпчүлүктү түзгөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясы парламентте көпчүлүктү түзгөн коалициядан чыгып, парламентте жаңы коалиция түзүү зарылчылыгы пайда болгон. Макулдашуунун натыйжасында жаңы коалиция түзүлдү. Бул бирикменин сунушу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин спикерлигине Асылбек Жээнбековду шайлашкан. Жогоруда айтылгандар Кыргызстандын саясий партияларынын коомдогу ролунун жогорулап баратканын билдирет. Демократиянын принциптери саясий партияларга гана карабастан, башка коомдук уюмдардын, профсоюздардын, өкмөттүк эмес уюмдардын иштерине да көрүнүүдө. Демократиянын шартында Кыргызстандын профсоюздары жарандардын социалдык укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча ишмердигин өркүндөтүүдө. Кыргызстанда жарандык коомду куруу үчүн болгон аракеттердин натыйжасында жүздөгөн жаңы коомдук уюмдар түзүлүп, иш жүргүзүүдө. Кийинки жылдары айрым өкмөттүк эмес уюмдар өтө таасирдүү коомдук күчтөргө айланууда. Кыргызстан адам укугун коргоон өлкө деген жаңы улуттук идеянын жаралышы менен өлкөбүздө адам укуктарын коргоочу уюмдар көбөйүп, натыйжалуу иштерди аткара баштады. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү темабыз ушу менен жыйынтыкталды. Үйгө тапшырманы жазып баяндап бересиздер. Биринчи суроо: Кыргыз Республикасынын конституциясы качан кабыл алынган? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары канчанчы жылдары кабыл алынган? Үчүнчү суроо: Курманбек Бакиев канчанчы жылдары президент кызматында иштеген? Андан кийинки суроо: эки палаталуу парламенттин депутаттарынын саны канча болгон?
Кийинки суроо 2005-жылы элдик революциядан кийин бийлик башына ким келген? Жана акыркы суроо 2010-жылы 10-октябрда Жогорку Кеңештин 5-чакырылышында кайсы партиялар канча мандатка ээ болушкан? Кийинки сабактарда көрүшкөнчө жакшы туруңуздар, тез соолук каалайбыз, аман болуңуздар.